Салам алейкум достор. Жашоо кандай болуп атат анан? Күркүргөн күздүн бир күндөрүндө дегендей. Оруу жыйууну баштап жүрөсүңөр анан кара терге түшүп, эртеден кечке. Бакайт этип түшүмгө береке айтмакчы. Баса түшүм кандай болуп атат я? Биз жүрөбүз мына моминтип шаар жеринде өзүнчө эле ак кол болуп типа Гара дегендей езчи. Заправкадан туруп алып кеп салып атканымдын себеби, лично мен тапкан ташыганымдын баарын эле сокур тыйынга чейин ушу заправканын чөнтөгүнө төгүп берип коюп, зээн кейигенде заргакшап турган кез туугандар. Силер кантип атасыңар деги? Ушу Россиядан нефтезависимый болуп жаман кыйналдык да, ё-моё. Акчанын баарын кагып коюп чартаңбай тээп жүрүшөт да. ГСМ ташыгандарда кеп жок дечи, ё-моё. Кептин баары тетиги арыктын башында болуп атпайбы? Булактачы. Ошолор налево направо ойношот да, ё-моё. Жайдын күнү эптеп сары элеспетимди тээп алып, экономдоп жүрдүм эле. Мына акырындан кыш да жакындап келатат. Мындан аркы турмуш кандай болот дегендей чоң суроо билен. Силердин чөнтөгүңөрдү да кагып атабы? Же сезбей жүрөсүңөрбү? Түшүм бышып, мал семирип дегендей азыр сезилбей атышы мүмкүн. Бир аз убакыт өткөн соң билейин баары жукарганда чөнтөктү көздөй тепкенде жаман ооруйт да, билейин.